Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 12 апрель 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Ак Тилек тарапта жайгашкан Жапалак айылынын кире беришинен сатыла турган бир толук курулушу бүткөрүлө элек 2 кабаттуу жер үй тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи эле болуп мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер бул Ак Тилектин аяк тарабы Жапалактын башталышында турам. Бул жерге келиш үчүн сиздер Ак Тилектин круговойунан Жапалакты көздөй бул жака бир 500 метр түз жүрүп келгениңиздерде мына жерде канал бар. Сол тарапта частный садик бар. Ошол каналдан, садиктен өтүп эле оң тараптагы мына ушул көчөгө кирип, мына жерде да кайырма бар экен. Ошол кайырманы болжолдоп, бойлоп түп-түз ичкериге 1 километр жүрүп барсаңыздар, сол тарапта сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан туугандар. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, Жапалактын центри Ноокат тарапка карап бет аласыздар. Ушул кайырманы бойлоп түз жүрүп келе бересиздер. Сол тарапта сатыла турган мына ушул толук курулушу бүткөрүлө элек жер үй жайгашкан. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Срочно сатка коюп тур. Сиздерге деле бүт элек үй ала турган болсоңуздар плюс болот. Себептен энди алып, чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер туугандар. Мына ушундай көчөлөрүн көрүп атасыздар. Орто кеңдикте, каналдын эле бою болуп калган. Салкын, сонун, абасы таза, тынч жерде жайгашкан, шаарга деле жакын туугандар. Сатыла турган жер үйдүн жери туугандар 6 сотых, мына ушундай 4 тарабы тең темир тосмо менен тосулуп чек аралары такталган. Анан бул тараптарда теректер дагы эгилген экен. Ушул теректер дагы сатыла турган жер үйгө тиешелүү туугандар. Так, жер 6 сотых, документтери так, кызыл китеби бар. Эч камсанабай ала берсеңиздер болот. Анан условияларына келе турган болсок, бул жерде агын суу дагы, мына ушундай таза суу дагы бар, свет дагы бар туугандар. Суу свет боюнча маселе жаралбайт. Үйдүн алды короосу дагы кеңири, кийин времянка, бир 3 очок, сырткы тапчан бүт бардыгын чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай кылып салып алсаңыздар болот. Так. Ошондо Ак Тилектин центрине деле жакын экен. Ак Тилекке чыгып барсаңыздар билесиздер, эмне керек болсо бүт бардыгы бар, бардыгы жакын. Үй тууралуу маалымат берип баштай берейин. Так. 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үй. Бышык кирпич менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган. Бул жакта видео аркылуу дагы көрүнүп турат. Анан туугандар эң негизгиси фундаменттери дагы бийик болуп куюлган. Ылдый тарабында подвалы дагы бар. Чердактары черный потолок болгон. Крышасы жабылган, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Бул 2 кабаттуу үйдүн узун турасы 10го 12. Мына ушундай 4 тарабында эгилген теректер дагы ушул сатыла турган жер үйгө тиешелүү. Үйдүн артында дагы бир 2 метр аралык калтырылган экен. Үйдүн ичине дагы кирдим. Киргениңиздерде коридорлор дагы кеңири, кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Бул холл болуп калат ошондо. Бул болсо биринчи бөлмөсү, мынакей. Күнгөй тарапта жайгашкан үй. Күн чыкканда эле ушул сатылуучу үйгө күн тийип жаркырап турат. Бул болсо экинчи зал, конок бөлмөсү. Анан биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна мына ушундай жанагындай плита, монолит дагы басылган. Ушуну дагы жакшылап эске алып коюңуздар. Бул болсо үчүнчү бөлмөсү. Кухня кылып алсаңыздар болот. Себеп дегенде бул тарапта өзүнүн запасной эшиги дагы бар экен. Кухняга ушул тараптан кирип чыксаңыздар болот. Үйдүн артында дагы көрүп атасыздар, болжол менен бир 2 метр аралык калтырылган туугандар. Мына ушундай аурасы өтө сонун экен. Тынч туугандар, кадимкидей шамал жүгүрүп турат. Шаарга деле жакын, 10-15 мүнөттө шаарга кирип барсаңыздар болот. Маршруттук каттамдар деле бар. Так, бул жагы болсо дагы бир бөлмөсү. Анан негизи бул жер эми бандай экинчи кабатка чыгып кете турган бош орундук. Ушул жерге бир чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша ушул жерге лестница куруп алсаңыздар болот туугандар. Мынакей туугандар, экинчи кабатка дагы көтөрүлдүк. Бул тарапка лестница кийин жасатып алсаңыздар болот. Ушул жактан чыгып келе бересиздер. Анан мына жерге бир панорамный айнек терезелерди коюп алсаңыздар болот. Мына жерден үйүңүздүн алды, короосу, кошуналар тарап бүт бардыгы көрүнүп турат экен. Мына ушундай сонун. Чердактары черный потолок болгон. Бул холл болуп калат. Экинчи кабаттын биринчи бөлмөсү. Окей. Мына жерден дагы көргөз коюн туугандар, зерикпей. Окей. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонун. Мектеп, бала бакча, магазин, кафе, автомойка, городской больница бүт бардыгы жакын эле. Пешком эле барып келе бересиздер. Окей. Экинчи бөлмөсү.
Анан туугандар, мына ушул жол менен бул жака дагы бир дальше дагы жол түшөт экен. Бул жол менен туугандар сиздер Тешик таш базарына, машина базарына, Кыргызстан айылына мынтип аралап өтүп кетсеңиздер болот. Ушуну дагы эске алып коюңуздар. Ушундай сонун условиялары секин болуп аткан учуру. Анан ылдый тарабында дагы подвалы бар туугандар. Бийиктиги болжол менен 2 метр чыгат экен. Мына ушундай. Эми баасын айтайын туугандар. Баасы болсо $87,000 бааланды. Анан эгерде реальный клиент болсо, бул жерде үй ээси дагы жакшы түшүрүп берем дейт. Вариант жолдорун, обмен жолдорун ээсине чалып, түзмө-түз өзү менен сүйлөшө аласыздар. Не дейсем, барыңыздарга ийгилик. Ушундай сонун жерде жайгашкан, сонун качествода курулган ушул 2 кабаттуу үйдү колдон чарбаңыздар.